Сулуга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү келген меймандарыбызды эми жакындан тааныштырып, темабызды баштайбыз. Бишкек троллейбус башкармалыгынын башкы инженери Торобаев Кеңеш Мотуевич жана Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт муниципалдык ишканасынын башкы инженери Асанов Нурлан Карыбекович студиябыздын коноктору. Кутлуктуу таңыңыздар менен. Саламатсызбы. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Мына алдыдагы материалда айтылгандай эле биздин көптөн күткөн маршруткалар борбордук көчөлөрүбүздү бошотуп, алардын ордуна электробустардын келиши мындай күтүлүп жатат. Ошол бүгүнкү күндөгү электробустарды мүнөздөп берсеңиздер, алар кандай болушу мүмкүн? Электробустар Азиатский банктын мемеси менен 120 электробуска тендер өткөздүк. Буюрса, эмки жылы 23-жыл күзүндө келе баштайт, 4-кварталда. Ага чейин биз подготовка даярданышыбыз керек да. Жанагы зарядный станциялар, анан реконструкция, биринчи, экинчи депону реконструкция кылышыбыз керек. Жанагы ошого даярданып, анан келе баштайт. Сиздер айтып жаткан электробустар, мисалы, Бишкек шаарынын бардык тургундарын азыркы күндөгү калкты тейлөөгө масштабы жетеби? Болжолдуу эсептөөлөр барбы? Жок, жетпейт, бирок аз эле, бирок 6-7 маршрут ачылат да, ошо жаңы конуштарга барып келет. Контактный сеть жок жерлерде ошо электробустар жүрө баштайт. Алар 201 зарядкасы 240 километрге жетет. Жүрөт, кечкен бир күндө. Өзбекстандан чыккан автобустарды алдык. Өзүбүздө деле чыгып атат, өзүбүздүкүн алсак болбойбу деген маселелер болчу эле. Анан азыркы келе турган электробустар кайсыл жактан өнүрүш? Алар тендерде 5 фирма катышты, бардык кытайский, Кытайдын фирмалары. Анкай деген бир фирма утту. Ошо эң арзан берди, анан биздин технический мемелерибизге туура келди да, ошого меме бердик биринчи. Ошол договор түздүк. Ошол электробустар 240 километр аралыкка чейин электр заряды жетет деп жатасыздар. Ал эми аны зарядтоочу аймактар алдын ала салыныш керекпи, каралыш керекпи? Алдын ала салынып, ошо түндө турат да, алар линиядан чыккан келгенден кийин, паркта 2 паркыбыз бар бизде Бишкекте. Биринчи, экинчи депо, ошо жерде 60тан бөлүп бергенбиз. Ошо жерде түндө зарядкада турат. Анан дагы конечный остановка мемелерде, электробустан о жерде да зарядный, промежуточный деп коет, ошо жерде зарядный станцияларды коебуз. Бир электробуска канча кишиге ылайыкталган? 28 отургунчу бар, анан 85. 85 киши. Нурлан мырза, жалпы биздин ушул борбордук көчөлөрүбүздөн жүрө турган азыркы маршруттардын түзүм эрежелери, анан толуктоолору азыраак аз айткандай баары бир жетпейт деп атпайбы? Бизге толук кандуу баягы жүргүнчүлөрдү камсыздоо үчүн кандай дагы толуктоолор керек? Бизге негизи 1200 автобус керек. Жалпы борборубузга. Бүгүнкү күндө бизде 476 автобус бар. Ошонун ичинен 300 азыр жарактан чыгып, жакын арада оңдоп түзөлүп списанияга чыгышат. Тескерисинче. Азыркы күндө 80-85 автобус линияга чыгып атат. Негизинен айтып кеткенде, көйгөйлүү проблема көптөгөн жылдан бери автопарк жаңыланган эмес. Себептери болбосо көп жылдан бери жаңылантып автобустарды ала элекпиз да. Мынакей жакында эле тендер өтүп, мынакей 120 автобус келе жатат. 15-декабрга күтүп атабыз жаңы автобустарды. Буюрса, бизде деген алуу маселеси, анан мисалы сиз айткандай техникалык оңдоп түзөө, тетиктер деген маселелер бар. Анан баягы контракт дейбизби, ушул бир келишимдин негизинде кайсы бир аралыкка чейин ушул компания жоопкерчиликти алабы, бизде кандай болот? Ооба. Ал жерде калган болсо мисалы үчүн. Ооба, ал жерде договор түзүлгөн. 2 жыл гарантийный обеспечение деп коет, кыргызча. Тейлөө мөөнөтү да, 2 жыл эгерде бир жеринен бузула турган болсо, чоң тетиктери, аны болсо завод өзүн оңдоп түзөп берет. Ага чейин гарантиясы бар. Негизи автобустар 10 жылдык мөөнөтү менен келе атат. Срок эксплуатации деп коебуз. Автобустар негизи азыркы шаардагы эң көйгөйлүү маселелердин бири. Маршруттук таксилер бара-бара мындай алардын келечеги кандай болот эгер биздин көчөлөрдө электробустар ээлеп калса?
электробустар жана автобустар, бизге келе жаткан автобустар экологический таза деп саналат. Газ менен жана электр энергия менен жүрөт. Бул жана шаарда жүрүп аткан микроавтобустун баары дизелдик май менен жүрөт. Экологияга зыяндык алып келет. Ал жанагы вредный вещество ошолор абага чыгып, сажа деп болсо ошонун баары зыяндык алып келет. Ошондон шаардын тазалыгы үчүн ушундай автобустар алынып жатат. Айдоочуларды окутуу маселеси кандай каралат? Биздин троллейбустарга 20 училище даярдап берет. Жана келет бизге анан стажировкадан линияга чыгат, 6 ай окутат. 20 училище. Электробустарга кандай каралат? Электробустарга азыр даярданып атабыз. Уже мемелер келип атат, автобус айдаган, маршрутка айдагандар звонить этип атат, качан электробустарыңар келет, биз иштейт элек, орундашат элек. Каалоочулар бар демек. Да, каалоочулар бар. Анан кытайлар биздин 3 жылга чейин алар окутат, таныштырат, ушу 3 жыл гарантиядан эмеси менен бизди. Окутууда демек ичине камтылган экен. Бизде да окутуу классы бар, класс БД деп коебуз. Баягы правасын алып категориясы болгон күндө дагы өзүдө 1 айлык окуп жүрөт, андан кийин гана каттамга чыгат. Бүгүнкү күндө айдоочуларды биз комиссия аркылуу кабыл алып жатабыз жумушка. Дайындап жатабыз жаңы автобустарга. Ошол электробустар Бишкек шаарынын жаңы конуштардагы жолдорго ылайыкталганбы? Жаңы конуштарга ылайыкталган, ал жактагы абал кичине борбордогу караганда кичине башкачараак да, начарыраак деген. Жакшыраак жолдору бар, ошол жака маршрут ачабыз да, жолдору ылайык болгон. Анда жол начар болгон жерлер бар, каралбайт. Жакшы, эми электробустар 15 декабрда келсе дагы иш жүзүндө дагы автобустар, газовый автобус. Иш жүзүндө дагы көрө жатарбыз. Анан жүргүнчүлөрдүн, анан айдоочулардын маданияты тууралуу дагы сөз кылсак, бул дагы абдан мындай орчундуу маселелердин бири. Бүгүнкү күндө ошо жүргүнчүлөр айдоочулар тарабынан баягы окуучуларды жолдон албай койгон учурлар болот. Уюлдук телефон менен сүйлөшкөндө катталгандар бар. Ошол учурда кайсыл жакка кайрылыш керек, кандай чаралар көрүлүшү керек? Түз эле бизге кайрылса болот. Жана департамент транспорту деп коебуз, ошол жакка кайрылса болот. Телефондору автобустун ичинде чапталган. Жана ошондой кайрылууларды бизде техникалык кеңеш бар. Ошол жерден телефон менен сүйлөшкөн, сигарет чеккен, жана башка жана остановкадан тышкары остановкадан албай кеткен жерлери бар. Ошол жерлерди биз техникалык кеңештен тийиштүү чараларды көрөбүз. Оңго солго буруу, тиги чырагын жакпаганы толтура, орой сүйлөгөнү толтура, эми баягы 5 кол бирдей эмес, арасында кичпейил деле бар, бирок ошондойлорго жоопкерчилик кандай каралган? Эмне кандай чара көрөсүңөр? Же жөн эле баягы сөгүш менен токтолобу, же айыппулбу, эмне? Бизде дисциплинарный комиссия бар, ошо заявление, жалобалар түшкөндөрдү ошол жерде карайт. Анан премиясын кезебиз, анан чаралар. Кыскасы предупреждать этип коебуз, мындай болгондой болду. Ошол маданият боюнча да телекөрүүчүлөрүбүз жазыптыр. Саламатсыздарбы? Автобустардын диспетчерлери начар иштешет. Ак Ордодон жүрчү 36 автобусту 1 саатка чейин күтүп калабыз. Канча киши жумуштан кечигет? Ошондой эле 10 автобустарда өтө кичине дейт. Алардын ордуна чоң автобустарды алмаштырсаңыздар эле жакшы болот. Эл батпай калып аялдамаларга токтобой кеткендери да бар дейт. Жаңы конуштарда калк өтө көп да дейт. Жооп берип кетесиздерби? Биздин автобустар ошол конуштарга кирет. Баягы автобустун астыгынан өзү негизи баштан айтып кеткендей 1200 керек бизге автобус шаарды тейлөө үчүн. Бүгүнкү күндө биздин автобусный парк 80-85 автобус менен эле элди тейлеп жатабыз. Бүгүнкү күндө мынакей декабрь айында ортосунда келип калат автобустар. Ошого жараша баягы борбордук көчөлөргө жаңы автобустарды баягы элдин талабына жараша сураган маршруттарга койгонго аракет кылабыз. Жакшы. Азыр биздин Айсулуу кесиптешибиз айтып атпайбы, мисалы 180-140 чыгат экен депчи. Анан бузулган аркы берки оңдоп түзөө боюнча кызматкерлер кандай? Аларга да окутуу жүрүшү керек го дейм, эгер мындай жаңыдай электробустар келсе. Бизде 183 троллейбус бар биздин мемлекетте. Анын 4-өө учебный деп коебуз. Окутуучу, да.
Анан бирөө транспортный, оякка, экинчи деп ташыйт, грузовой деп коебуз. Анан 33 троллейбус списанияга беребиз. Алардын уже срогу бүтүп 20 жыл болуп калды. О 2001 алар уже айдаганга болбойт. Болбойт, уже технически неме туура келбейт да. Ошондо 148 автобус, троллейбус бизде жүрөт да. Мында ходовой деп коебуз. Алардын эми ремонтто болот, анан тех обслуживание деп ошондо 135-140 троллейбус көчөгө чыгат. Оңдоп түзөөчү кызматкерлер жөнүндө. Оңдоп түзөөчү кызматкерлер боюнча биз 3 жыл сайын аттестация өткөрөбүз. Ошол слесарлар составында. Жана бизге алып келген автобустун компаниясы бизге окутуу жүргүзөт. Ошол договордун ичинде камтылган. Баягы газга кандай мамиле кылыш керек, коопсуздук, ремонт тууралуу ошол жерде толук сабагын өтүп, айдоочуларга дагы допуск берилет, андан кийин аттанма чыгышат. Саламатсыздарбы? 38-чи автобустарды көбөйтсөңүздөр жакшы болот эле дейт. Профсоюзная көчөсүндө автобус жүрсө жакшы болот эле деген оюн жазган экен. 38-чи автобустан бүгүнкү күндө канча тейлейт адамдар? Бүгүнкү күндө 38-чи автобусту биз жаңыланат, Кудай буйруса, себеби дегенде бул борбордук көчөдө жүрүп атат. Жаңы борбордук көчөлөргө жаңы автобустар пландалып жатат. Электробустар келсе, акысы канча болот дейт жүргүнчүлөр үчүн? Жол кирен акысын сурап атат окшойт. 11 сом эле болот, бакка көтөрүлбөйт. Бекитилген боюнча эле. Тынчтык конушуна 9 автобус аз карап койсоңуздар дейт. 9-чу автобус жаңы келген автобустар менен каралат. Канчадан мисалы жаңы конуштарга дээрлик кандай эсептелинген план боюнча? Негизи башынан айткандай 1200, анан кийин биздин шаардык транспорт департаменти бар. Ал жакта шаардыктар кайрылат. Бул жака мынча автобус керек эле деп баягы заявление арыз түрүндө кайрылганда ошол элдин санына жараша анализдеп ошол жака маршруттарды ачышат. Биз окуп жүргөндө студенттик атайын билет менен мындай жеңилдетүүлөр болчу эле. Азыр тиги ардагерлер бар, аларга кандай азыр шарт? Азыр жана электронный меме өтүп атпайбы, карточка. Карточка ошол пенсионерлерге атайын меме берет, бесплатно жүрөт, бекер жүрөт. Школьный дача мемеси бар. Тулпар деген студент. Дагы бир жүргүнчүбүз жазган экен, 4-чү автобустардын абалдары абдан начар дейт. 4-чү автобус бизге азыр тиешеси жок да. Негизи жеке маршруттук таксилер дагы негизи дээрлик баары эле жеке да. Аларды атайын кимдер көзөмөлдөп техникалык абалын текшерип турат, күнүмкү абалын маселен? Департамент транспорт деген бар, ошол жактан толук көзөмөл бар. Арендаторлор көп да, мисалы үчүн өзүнүн автоунаасы менен келип сиздер менен кызматташкандар бар, мисалы үчүн маршруттук каттамдардачы, алар мисалы үчүн ошондой жеке ишкерлер мисалы үчүн кызматташалы дегендерге кандай? Бизде жок. Биз муниципалдык транспорт. Ичинде кызматташуу азырынча жок сиздер. Жок. Жакшы. Жаңы конуштарда көпчүлүк учурда аялдамалар дээрлик аз дейт. Ар кайсы жерге токтой беришет дейт. Ошол аялдамаларга да көңүл буруп койсоңор деп 77 абонент жазган экен. Жакшы. Мисалы үчүн салыштырмалап айтсак, 5 жыл мурун кандай эле, азыр кандай болду, 5 жылдан кийин кандай болот дегендейчи, мындай өсүүнүн үстүндөбүз да. Жылыштар Бүгүнкү күндө мынакей шаардык транспорт боюнча 2 проект жүрүп атат. АБР, электробустар келе жатат, андан кийинки ЕБР, Европалык банк аркылуу. Ал жактан да 250 автобус Бишкек шаарына каралган. Бүгүнкү күндө биринчи этабы жыйынтыктап жатат. Контракт түзүлгөн, ал жактан да автобустар күтүлүп жатат. Өзүбүздөн өндүрүлгөн автобустар да бир айтпады, өйдө жактан да айтылды. Ал жерде да болуп келдик, сүйлөшүүлөр жүргөн, Белес автобустары. Сапаты жагынан башка ларга тең тайлашкан автобус экен, өзүнүн баягы заводун барып көрүп келдик, жакан өндүрүшүн. Мындай бурса ал жак менен дагы келишим түзүүнүн алдында. Бар демек. Бар. Жакшы. Рахмат. Саламатсыздарбы? Номер 6-автобусту Ала тоого чейин узартып койсок болобу?
8-чи 6-автобус. 6-автобусту. Ала Тоого чейин узартсак болобу дейт. Маршрутту негизи эле ушундай мындай өзгөртүү эрежелери кандай каралган? Мисалы үчүн узартуу же кыскартуу? Департамент транспортта бекитип берет биздин маршруттарды. Ошонун негизинде Элдин арыздарына жараша, талабына жараша. эл кайсы жерде көп болсо, ошол жерге автобус. Элдин талабына анан аралыкка дагы жараша болот болушу керек, мисалы кээ бир маршрут узагыраак, кээ бирөөрү кыскараак. мисалы үчүн мен жашаган жерге мурда автобус каттачу, мен аэропорт тарапта жашайм. Азыр каттам жок, маршруттук каттам эле да. Алар кандай? Ага деген себептери бар. Биз баягы шаардык транспорт болгондон кийин биз ушу шаардын ичинде элешибиз керек да. Ошол шаарга карайт, Аламединге карайт оң тарабы. Аны карап көрүш керек. Мисалы 18-чи автобустар биздики шаардын сырткы Сокулук районуна чейин чыгып кетет да. Рахмат сиздерге. Студиябызга келген конокторубуз Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт муниципалдык ишканасынын башкы инженери Асанов Нурлан Карбекович жана Бишкек троллейбус башкармалыгынын башкы инженери Торобаев Кеңеш Мотуевич менен болгон маекти көрдүңүздөр. Ийгилик иштериңиздерге. Рахмат сиздерге. Рахмат.